Бишкек шаарынын вице-мэри Алмаз Бакетаев 26 майдагы окуя боюнча билдирүү жасады. Бакетаев бул чырды кошуналар ортосунда болгон окуя деп атап, урушка кечинде жумуштан келгенден кийин күбө болгонун, алардын эч кимисин тааныбай турганын айтты. Ошондой эле ал мушташкандарды ажыратууга аракет кылганын, бирок айрым массалык маалымат каражаттарында башкача өңүттөгү маалыматтар чыкканын белгилеп, бул чындыкка дал келбейт деди. Айта кетсек, 26 майдын кечки саат 21:30 чамасында Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев менен Бишкек шаарынын вице-мэри Алмаз Бакетаев жана дагы бир тууганын кошуп алышып, мас абалында үчөөлө 1987 жылы туулган Чыңгыз Молдокеев аттуу жаранды жырткычтык менен сабашкан деген маалымат тараган. Жабырлануучу Чыңгыз Молдокеевдин билдиришинче, 3 киши аны подъездден кармап алышып, эч себепсиз эле ага кол салышып, УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев соем деп бычак ала чуркаганда, биринчи кабаттан чыга калган кошуналардын бири бычагын алып койгон. Ошондой эле Айманбаев мен Камчы Көлбаевдин тобунанмын деп коркутуп, барсеткасынан темир сууруп чыгып, Чыңгыз Молдокеевди урган. Андан качкан Чыңгыз Молдокеевди Бишкектин вице-мэри Алмаз Бакетаев артка уруп жибергенде, ал жыгылып кеткенин билдирген. Бакетаев менен Айманбаевдин тууганы экөөлөп кармап беришип, Молдокеевди УКМКнын офицери айоосу сабаган. Натыйжада Чыңгыз Молдокеевди тез жардам оор жаракаттар менен Бишкектеги 4-чү травматологиялык ооруканага алып кеткен. Маалыматка ылайык, Ленин райондук милиция окуяны адам өлтүрүү аракети беренеси боюнча каттап, сотко чейинки иликтөө иштерин баштаган. Эми 26 майда болгон окуя бул туура болгон. Эги кошунабыз сүйлөшүп аттык мындай күндүз болгон окуяга бир кошунабыздын аялы 2 баланы токтоп коюптур да. Ушуну көргөн бир апасы эшикке чыгып өзүнүн немесин айтканда, иши конфликт болгон да, ссора болгон. Ошо баары көргөн адамдар бар. Апалар отурган, жаштар отурган. 2 эркек киши сөз менен жана урушту башта болгонунда жоомалышып турушкан. Кан аялдар бар болчу. Бирок айтып коеюн, бирөөнү да мен тааныбайт экенмин. Биринчи, экинчини да. Ошол себептен биякта бирөөгө болуш эмес, акта ушуну урушту токтотуш максат болгон.